Салам кесиптештер. Биз жумуш берүүчү тарабынан кызматкерге каршы жасалган сейрек кездешүү 5 мыйзамсыз аракет жөнүндө айтып беребиз. Биринчиси, жумушчуга акчалай жаза колдонуу. Көбүнчө иш берүүчүлөр мындай жазаны кызматкерлерге акчалай айып катары колдонушат. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин ченемдерине ылайык кызматкерге жаза катары акчалай айып колдонуу мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде төмөнкү жазалар гана каралган. Биринчиси бул эскертүү, сөгүш жарыялоо, жумуштан четтетүү. Экинчи мыйзам бузуу бул жумуштан мажбурлап четтетүү. Эгерде сиз эмгек тартибин бузбасаңыз, эмгек милдеттериңизди туура жана так аткарсаңыз, анда жумуш берүүчү сизди негизсиз жумуштан бошото албайт. Мындан тышкары, иш берүүчүнүн кысымы астында өз каалоосу менен иштен алууга тыюу салынат. Кысым аркылуу өз ыктыяры менен жумуштан кетүү жөнүндө арызды жазбаңыз. Анткени ошондой кысым астында жазылган арызды кийин кысым астында жазылган жөнүндө далилдөө өтө кыйын болот. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин эмгек келишимин бузуунун негиздери толук тизмеси каралган. Мындай мисалдар системалуу түрдө кечигүү, эч кандай себепсиз жумуш ордунда жок болуу, жумуш ордунда мас абалында болуу, же жумуш милдеттерин аткарбоо жана башкалар болуп эсептелет. Кандай болбосун, профсоюзга же юристтерге же адвокаттардын кеңешине кайрылышыңыз керек. Үчүнчүсү, келтирилген чыгашаны айлык маядадан кармоо. Бул мыйзам бузуу соода тармагында кеңири таралган. Бул мыйзам бузуу материалдык жоопкерчиликтүү кызматкерлердин арасында көп кездешет. Иш берүүчү жумушчунун эмгек акысынан толугу менен кармайт. Буга мыйзам жол бербейт. Эмгек мыйзамында эмгек акынын 20%дан ашпоого, өзгөчө учурларда 50%дан ашпоого мүмкүндүк берет. Төртүнчүсү, жыл сайын акы төлөнүүчү өргүү бербөө. Эмгек кодексине ылайык кызматкерге 28 календардык күндөн кем эмес жылдык акы төлөнүүчү өргүү берилет. Бул укуктуу иш берүүчү чектей албайт. Чектөө жаңы кабыл алынган кызматкер үчүн гана каралган. Жыл сайын акы төлөнүүчү өргүү алуу үчүн жаңы кабыл алынган кызматкер 11 ай иштеши керек. Жана ошондо гана ал өргүүгө укуктуу болот. Башка учурларда бул укукту чектөөгө болбойт. Бешинчи мыйзам бузуу бул эмгек акыны кеч төлөнүшү. Иш берүүчү мыйзамда же башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген мөөнөттө эмгек акысын төлөп бериши керек. Эреже катары эмгек акысы аванс төлөм системасы менен камсыздалса, ай сайын же айына 2 жолу төлөнөт. Мындан тышкары эң кооптуу мыйзам бузуу бул жазуу түрүндө эмгек келишим түзүүбөсү. Кызматкер менен жумуш берүүчүнүн ортосунда эмгек мамилеси жазуу жүзүндө эки тараптын тең милдеттенме кол тамгасы камтылышы керек. Урматтуу кесиптештер, эгерде бул тема сиз үчүн кызыктуу болсо, лайктарды коюңуз, комментарийлерди, суроолорду жазыңыз. Кийинки сандарда биз жогоруда айтылган мыйзам бузуулар болгон учурда өз укуктарыңызды коргоо чараларынын системасын толук түшүндүрүп беребиз.